Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга жана Түркия элине Ван провинциясында кар көчкүнүн кесепетинен каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Ван провинциясында кар көчкүнүн кесепетинен көп сандаган жарандардын каза болгондугуна тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге жана жалпы Түркия элине терең көңүл айтам. Каза болгондордун жакындарынын орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшөм деп белгиленет көңүл айтуу телеграммасында. Президент Сооронбай Жээнбеков бардык жабыр тарткандарга жана жаракат алгандарга тез айыгып кетүүнү каалады. Кытайда коронавирустун жаңы түрүнөн каза болгондордун саны 6036га жетип, илдетти 31161 адам жуктуруп алды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Буга чейин 28.000 адам оорууну жуктурса, 563-ü көз жумган. Акыркы маалыматтарга караганда саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик комитети өлкөнүн 31 провинциясынан 31161 адам илдетти жуктуруп алгандыгы тууралуу маалымат алган. Алардын ичинен 4821 адамдын абалы оор болсо, 636сы каза болгон жана 1540 жаран ооруканадан чыгарылган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле коронавирусту жуктуруп алды деген күмөн менен 26400 адам каттоого алынган, ал эми 186.000ден ашыгы ооруган адамдар менен тыгыз байланышта болгондуктан дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Эскерте кетсек, 2019-жылдын декабрь айында Кытайдын Ухань шаарында жаңы вирустун пайда болгону белгилүү болгон. Адистер аны коронавирустун жаңы түрү 2019 НКОВ деп атаган. Кытайдан тышкары илдетти жуктуруп алгандар Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Япония, Түштүк Корея, АКШ, Канада, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия жана Малайзияда байкалган. Кыргызстанда калк арасында коронавирустун алдын алуу чаралары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Министрликтен белгилешкенде, республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адистери, үй бүлөлүк медицина борборлорунун жана аймактагы ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин кызматкерлери менен биргеликте вирустук инфекциялар, анын ичинде коронавирустун алдын алуу чаралары боюнча калк арасында маалымат берип, түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүүдө. Мындай иш-чаралар мектеп, бала бакча, орто жана жогорку окуу жайларында, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында жана башка мекемелерде жүргүзүлүүдө. Учурда коронавирустун алдын алуу боюнча маалымат берүү иштери аймактарда гана эмес, министрликтерде дагы өткөрүлүүдө. Бул өнөктүк алкагында 4 февраль күнү республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адистери экономика министрлигинин кызматкерлерине семинар өткөргөн. Анда коронавирустан тышкары сасыктымоо жана физикалык активдүүлүк, туура тамактануу боюнча маалымат берилген. Өлкө боюнча ден соолукту чыңдоо кабинетинин адистери, медицина кызматкерлери, билим берүү мекемелеринин мугалимдери жана окутуучулары коронавирустун алдын алуу чаралары боюнча окутуудан өтүштү деп билдиришти министрликтен. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кыргыз циркинин иши менен таанышып, эмгек жамааты менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Министр эмгек жамааты менен жолугушуу учурунда циркте иштеген кызматкерлер үчүн мурунку жылдарга караганда шарттар түзүлүп, оңолуп жаткандыгын белгиледи. Ал өз сөзүндө кыргыз циркинин жандануусуна шарт түзүү максатында тиешелүү аракеттер көрүлөрүн белгилеп, цирк жетекчилигине чыгармачылык менен алектенүү, кыргыз циркинин кереметин алып чыгуу тууралуу пикирлерди айтты. Бүгүнкү күндө 2023-жылга чейин циркти өнүктүрүү максатында атайын концепция иштелип чыгып бекитилди. Учурда аны ишке ашыруу боюнча кадамдар башталып жатат деп билдирди цирктин директору Фархат Бекмамбетов. Директордун маалыматына ылайык, жетекчилик тарабынан инвестиция, демөөрчүлөр тартуу жана цирктин өздүк эсебине келип түшкөн акча каражаты 4,5 миллион сомду түзүп, имараттын ичине оңдоп түзөө иштери жасалган. Алар электрдик камсыздоо, жаныбарларды кармоочу жай, атканалар, ажаатканалар, суу түтүктөрү оңдоп түзөөдөн өткөн. Ал эми чыгармачылык жактан жакын аралыкта жаңы жигитовканы кайрадан канууна келтирип, эл алдына алып чыгууну пландап жатат. Бул иш-аракеттерди ишке ашыруу үчүн жигиттер үчүн атайын аттар алынып, иштер жүрүүдө деп кошумчалашты Бекмамбетов. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Изибаев атындагы Кыргыз улуттук циркинин кызматкерлери мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга активдүү катышып келет.
АКШнын Хьюстон шаарында UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко америкалык Кэтлин Чукагян менен өз көз караштар таймашын өткөрдү. Алардын видеосу YouTube порталында жарыяланды. Видеодо байкалып тургандай эки мушкер алгач кол алышып бирин-бирин урматтаганын көрүүгө болот. Ал эми Чукагяндын жылмайып турганын байкоого болот. Эскерте кетсек, эки мушкер Хьюстон шаарында UFC 247 мелдештин алкагында 9 февралга караган түнү беттеш өткөрөт. Анда Шевченко өзүнүн чемпиондук курун 3-чү рет коргойт. Ошондой эле UFC 247 мелдешинин негизги беттеши жарым оор салмактагы чемпиондук кур үчүн Джон Джонс менен Доминик Рейстин таймашы болмокчу. Программабызды улантабыз, эми кезекте кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берели. Тегеран-Бишкек аба байланышы ишке кирди. Тегеран-Душанбе-Бишкек-Тегеран маршруту менен ар дүйшөмбү күнү аба каттам аткарылып турмакчы. Бишкектен Тегеранга учуу убактысы 2,5 саат. Бул долбоор эки өлкөнүн экономикалык чөйрөдөгү кызматташуусуна жакындатаары күтүлүүдө. Бүгін эл аралык Манас аэропортунда Тегеран-Душанбе-Бишкек-Тегеран авиа рейси өз ишин жаңыртты. Буга чейин эки өлкөнүн ортосундагы авиа байланыш токтоп калган эле 10 жыл өткөн соң бул авиа байланыш өз ишин жаңыртты. Алгачкы чартердик каттам менен келген 8 жүргүнчүнү Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлдөрү, Жарандык авиация департаментинин жетекчиси, Кыргыз Республикасынын туризм департаментинин жетекчиси жана Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси шаңдуу тосуп алды. Транзит авиакомпаниянын өкүлдөрү менен өзүмдүн Ирандын авиациялык органдары менен иштөө аркылуу ушул бир чечимге келдик. Ал иш өтө катаал болду, чынын айтыш керек. Көп тоскоолдуктар болду. Мунун ачылышына анын себептери техникалык себептер менен анча-мынча эл аралык стандартка туура келе турган жактар менен ошонун баарын тең бирге иш алып барып, ошол стандарттын баарын тең өзүбүздүн авиациялык эрежелерге туура келтирип, биздин мыйзамдарга туура келтирип, ушул чечимге келиш үчүн 3 айга жакын катуу иш жүргүзгөнгө туура келди. Бишкек-Тегеран багыты боюнча каттам дүйшөмбү күнү саат 13:00 жүргүзүлүп турмакчы. Жүргүнчүлөрдү Бишкектен Тегеранга жеткирүү убактысы 2 саат 35 мүнөт. Учууларды Ирандын Varish Airlines компаниясы ишке ашырмакчы. Иран Ислам Республикасы менен Кыргызстан ортосундагы соода-саттык тармагындагы кызматташуу күч алат деп ишенем. Жана келечекте эки тараптуу жүргүнчүлөрдүн көбөйүүсү менен каттамдардын санын көбөйтүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экенин айткым келет. Жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана Жарандык авиация кызматына бул эки өлкөнүн ортосундагы каттамдардын ачылышына себепкер болгон тараптарга ыраазычылык билдирем. Бишкек-Тегеран маршруту менен бет алган алгачкы жүргүнчүлөрдүн бири ишкер мырза Жомарт Чыныстанов Тегеранга көргөзмөгө катышып, кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүнө серип салуу үчүн бара жаткандыгын айтып, бул каттам жаңы ачылгандыгына абдан кубангандыгын жана ыңгайлуу экендигин баса белгиледи. Ооба, эсте салыштырып көрсөк, башка жолдорду биз караштырып көрдүк. Стамбул аркылуу учсак болот же Москва аркылуу учсак болот. Ал учуу бул биринчиден кымбатыраак болуп чыгат, экинчиден кыйыныраак. Пересадка кылыш, күтүш, ошо менен 10 саатта жетебиз Тегеранга. Ал биякта прямой рейс менен 2,5 саат. Ошосу абдан жеңил болду. Мен ойлойм, ошо тарапта иштей бериш керек, башка чет өлкөлөрдү да ачып бериш керек. Биздин Кыргызстан өнүгө бериш керек. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, бизнес жактан дагы туризм азыр бизде өнүгүп атат. Ошондуктан прямой рейстерди ачыш керек. Мектептерде билимди электрондук жол менен баалоо окумасы ишке ашууда. Кадамжай районунда өткөн электрондук баалоо сынагына кыргыз, өзбек, орус жана тажик тилдеринде билим алган окуучулар катышты. Негизги максат окуучунун китеп окуу жана окуганын баамдап түшүнүү көндүмдөрү канчалык калыптангандыгын аныктоо. Электрондук сынамык жалпысынан 48 мектепте жана 10 бала бакчада уюштурулду. Жаш өспүрүмдөргө арналган сыноо тести Билим берүү жана илим министрлигинин демилгеси менен ишке ашууда. Угуп
түшүнүү өзү эле айтылып тургандай, биз могул Кадамжай районуна караштуу Садриддин Айны атындагы орто мектебинде билимде электрондук баалоо ыкмасы биринчи жолу өткөрүлдү. Электрондук баалоо көп тилдүү мектептерде 4-класска чейинки окуучулар үчүн түзүлгөн. Садриддин Айны мектебинде кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим берилет. Электрондук баалоо ар бир окуучунун өз эне тилинде жүргүзүлдү. Сынак башталаардан мурун мугалимдер окуучуларга тапшырмаларды аткаруунун үлгүсүн көрсөтүп беришти. Бул долбоорго кирбеген мурунраак биздин окуучулар китепти окуп кетишкен. Азыр бул долбоорго киргенибизден кийин окуучулардын окуу, угуу жана түшүнүү көндүмдөрү өз эне тилде өнүктүрүлдү. билимин баалоо эмес, балдардын окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү. Электрондук баалоо 3 этап менен өттү. Анын ичинде сөздөрдүн маанисине карап дал келтирүү, аралашма сөздөрдү иретке келтирип сүйлөм түзүү жана аудио түрүндө даярдалган текстти угуп, эмне жөнүндө айтылгандыгы боюнча жоопторду белгилөө. Жоопторду белгилеп бүткөн соң анын натыйжасы дароо экранга чыгат. Кыйын болбоду. Ооба, абдан кызыктуу экен суроолору. Мага жомокта жакты. Суроолору да абдан кызыктуу экен. Мен бардыгына жооп бердим. Биз азыр жаңы стандарттарга өтүп атабыз. Мына ошол жаңы стандарттарда эне тилинде болобу, окутуу экинчи тилде жүргүзүлгөн мектептерде болобу, биз балдардын көндүмдөрүн текшеребиз. Бул 5 көндүм. Биринчиси бул функционалдык грамматика деп айтабыз, экинчиси окуп түшүнүү, үчүнчүсү угуп түшүнүү, төртүнчүсү сүйлөө, бешинчиси жазуу көндүмү. Бүгүн биз мына ушул мындан ары мектептер жаңы стандарт менен окутуш үчүн биз акырындык менен ушул кадамга келип атабыз. Электрондук баалоонун негизинде мугалимдердин дагы окуучуларга кандай билим берип жаткандыгы текшерилет. Окуучулардын окуу жана угуп түшүнүүсүн текшерүү аркылуу мугалимдер окутуунун кайсы тармагында аксап жаткандыгын аныктоо мүмкүн дейт Жаркын Ибраимова. Анын айтымында электрондук баалоонун жыйынтыгы менен мугалимдер долбоордун экинчи этабында кайрадан окууларга катышат. Андан соң бул электрондук сынак кайрадан өткөрүлөт. Бүгүн биз 2 класста тест жүргүзүп атабыз. Бул 2-класстар жана 4-класстар. 2-класстар үчүн биздин тест кагаз түрүндө берилет. Ал эми 4-класстар үчүн бул онлайн тест, компьютердик тестирование деп коебуз. Бул интернетке кирип аркылуу ишке ашырылат. Биринчиси 2-класстар үчүн бир гана окуп түшүнүү тести берилген. Тагыраак айтканда ал жерден кичинекей 2 жомок окуйт дагы, анын негизинде 10 суроого жооп беришет. Кагазга жоопторун белгилеп коюшат, тегерекке алып. Ал эми 4-класстар үчүн биздики 3 тепкичтен турат. Биринчиси угуп түшүнүү жана анын 5 суроосун аткарат. Экинчиси окуп түшүнүү жана анын 5 суроосун аткарат. Жана ошондой эле 3-чү тепкич бул анкета. Окуучуларга билим берүүнү жогорулатуу жана өлкө аймагындагы мектептерди санариптештирүүгө өткөрүү Билим берүү жана Элим министрлигинин негизги максаттарынын бири. Электрондук баалоо жалпысынан 48 мектепте жана 10 бала бакчада уюштурулду. Тил барьер окуп үйрөнүүдө чоң тоскоолдуктар жаратат балдар үчүн. Ошону кантип аныктайбыз? Балада кандай тил барьери канчалык орчундуу экенин аныктап алгандан кийин аны кайра кантип оңдоп, кандай иштеш керек мугалимдер, ошо боюнча иш жүрөт. Бул аракет Билим берүү жана Элим министрлигинде балдар окууда кандай кыйынчылыктарга туш болору тууралуу маалымат алууга, мугалимдердин кесипкөй көндүмдөрүн жана даярдыгын талдап чыгууга, окуу процессин жакшыртуу боюнча чечим кабыл алууга жардам берет. Программа улуттук билим берүү стандарттарынын негизинде иштелип чыккан. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу. Түрк элине Курманжандатка таанытылды. Кыргыздын Түркиядагы элчилиги жана Түркиянын президентинин баш кеңесинин демилгеси менен Алай ханышасы Курманжандатканы таанытуу боюнча атайын иш-чара өткөрүлдү. Анда негиздүү докладдар окулуп, Курманжандатка фильминин түрк тилине которулган үзүндүсү келген конокторго көрсөтүлдү. Кененирээк Түркиядан кабарчыбыздын материалында. Алай ханышасы Курманжандатканын ысымы Кыргызстанда гана эмес, Түркияда да таанытылып, дүйнөнүн атактуу лидер ханышаларынын катарына коюлду. Датка энебизди таанытууга арналган иш-чарага Түркиянын мамлекеттик, коомдук уюмдарынан ардактуу коноктор чакырылган жана катышуучулар Анкарада жашаган вандык кыргыздар, студенттер, билим адамдары болду. Алгач түркчө субтитр менен Курманжандатка фильминин үзүндү көрсөтүлдү. Кыргызстандан ошол
Türk subtitrasi менен filmди getirdik. Biz ошондон кыскартып жанагы 10 мүнөттү көрсөтпөдүкпү? Ошол жердеги жанагы как эне катары, как аял киши катары, как саясатчы, дипломат, анан мамлекеттик ишмер катарысын ушунун биз азыр түрк аваз менен мына бүгүн Ялчы топчуда өзү сүйлөдү. Түрк аваздын бул жердеги координаторлору менен буюрса ошону биз түрк элине көрсөтсөк деген максатыбыз бар. Анан бул ишке ашат деп ишенем. Бул иш-чаранын негизги бөлүгү Курманжан Датка тууралуу маалымат берүү үчүн трибунага докладчылар чыгып сөз сүйлөштү. Анда Алай ханышасынын ишмердүүлүгү, лидерлиги, журт башчылыгы тууралуу мыкты кептер айтылды. 1991 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 1991 жылга чейин тагыраагы Кыргызстан көз карандысыздыгын алганга чейин өткөн замандарда эркиндик үчүн күрөшүп келген. 2500 жылга жакын бул аралыктын ичинде Курманжан Датка чоң маанилүү бир роль ойногон. Кыргыз тарыхындагы кыргыз аялдардын ичинен Датка мыкты бир өмүрлүк жар. Эне кыйын бир жол башчы болуп, ар биринин аң сезиминен орун алган. Жолдош Алымбек Датканын өлүмүнөн кийин ал бийликти колуна алган. Эң мурун ал Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө кыргыздардын саясий, социалдык маданий укуктарын улантты. Мыкты лидерликти, дипломаттыкты, каармандыкты кармап, бир гана Алай өрөөнүндө эмес, Фергана, Кашкар, Ош, Түркстанда ийгиликтүү бир лидер болуп, ишеничтерине татыктуу болгон. Ал эми Түркиянын президентинин баш кеңешчиси Ялчын Топчу Курманжан Датканын бир гана каарман эне эмес, мамлекеттик ишмер болгондугун белгиледи. Жана ошол эле учурда эл башчысы болуп, стратегиялык, тактикалык эң мыкты лидер болгондугун айтты. Türkistan tarihinde Түркстан тарыхында батыш маданияты аялдардын укугу үчүн күрөшүп жаткан убакта Курманжан Датка аскерлерди башкарыптыр, мамлекеттин тынчтыгын коргогон экен, дипломатиялык жолугушууларды кылыптыр. Түрк үй бүлөсүнө тиешелүү кыргыз аялы эмнелерди жасай алгандыгын бизге көрсөтүптүр. Андыктан негизи Курманжан Датканы бүгүнкү жыйналышта бүт дүйнөнүн аялдары үчүн үлгү жана роль модель кылып бүгүн тааныттык. Аллах эненин баскан жерине бейишти бериптир. Аял жалгыз гана эне эмес, алардын баалуулугу улутубуздун тынчтыгын камсыздаган, өлкөбүздү коргогон, кыйын учурлардан алып чыккан. Деги эле биздин баардыгыбыз алардын колунда деп билем. Катарда сөз алган Чанкыры университетинин профессору Абдусалам Арвастын көптөгөн булактарга таянып даярдаган негиздүү жана маанилүү доклады баарынын көңүлүн өзүнө бурду. Ал Курманжан Датканын төрөлгөндүгүнөн баштап өлгөнгө чейинки басып өткөн даңктуу жана каармандык жолун баяндап берди. Ошол эле учурда Курманжан Датканы дүйнөдөгү өткөн кылымдарда жашаган аял лидерлердин катарына коюп, жасаган иштери, мамилелери менен кошо тастыктап өттү. Негизи анын өмүр баяны аябай кызыктуу. Мен укканда башкача болдум. Анткени кызыктуу бир өмүр баяны бар. Кызыктуу убакыттар башынан өткөргөн аял зат экен Курманжан Датка апабыз. Мындай апалар тарыхта ар дайым болот деп ойлойм. Мен түрк дүйнөсүнүн эпостары боюнча именно кыргыздар эпостары боюнча Манас дастаны, Курманбек дастаны боюнча да эмгектер жазып чыктым. Ошол дастандар бекер эмес экен деп ойлодум. Ошол Курманжан Датканын өмүр баянын окуганда. Анткени ошол жерде болгондор, тарыхта болгон нерселер, болгон икаялар ошондой эпоска айланып кете берет экен. Курманжан Датканы түрк дүйнөсүнө таанытуу иши Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана Түркия мамлекеттик коомдук ишмерлеринин демилгеси менен ийгиликтүү ишке ашты. Мындан арада түрк дүйнөсү менен биргелешип, дагы бир катар иш-чаралар өтүүсү күтүлөт. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары. Өлкөдө алгачкылардан болуп Ош облусунун Араван районунда дыйканчылык башталды. Азыркы учурда дыйкандар жарымынын көбү картошка жана редискаларды эгип бүтүштү. Эми апрель айында редиска, май айында картошка түшүмүн берип, өлкө базарларына чыгарылат. Быйылкы жылы Араван районунда 1700 гектар жерге картошка, 10 гектардан ашуун жерге редиска эгүү пландалууда. Аравандык дыйкан Зиябек Рахманов чилде чыгаары менен талаасына картошка эгүүгө киришти. Былтыр февраль айынын аягында дыйканчылыкты баштаган Зиябек мырза быйыл аба ырайы жылуу болгондугуна байланыштуу 10 күн мурда картошка эгип жатат. Түргө түзүү болгон. Быйыл Кудайдан сурайбыз, Кудай кааласа.
Былтыркы түшүм жакшы болгон. Быйыл да Кудайдан сурап жатабыз. Буйруса жакшы болот. Үй бүлөм менен 20 сотук жерибиздин 15 сотукуна картошка эгип жатабыз. Аба ырайы жакшы болуп турса эле май айында түшүм алып базарга алып чыгып сатабыз. 10 kun ilgari bo'lyapti, Xudo xolasa. Ko'ramiz endi, bu yil qanday bo'ladi, Xudo xolasa. Араван районунда картошка эгүү январь айынын аягында башталып, учурда дыйкандардын жарымынан көбү эгиндерин эгип бүттү. Bu kartoshkamiz nomi Rivera. Биз эгип жаткан картошканын сорту Rivera деп аталат. Буну бир ай мурда үй шартында орто температурада өндүрүп, эгүүгө үйдүн ичинде даярдайбыз. Андан кийин күн жылыган маалда картошканы 3кө же 4кө бөлүп алып, аралыгы 20-30 сантиметрден калтырып эгебиз. Мындай кылып кесамыз. Былтыркы жылы Араван районунда 1773 гектар аянтка картошка эгилсе, быйыл 100 гектарга аз болот. Ал эми дыйкандарга колдоо үчүн жергиликтүү бийликтен жардамдар жана кеңештер берилип турат. Ал үчүн адистер тарабынан дыйканчылык боюнча божомол ишмерчем иштелип чыккан. Дыйкандарга айтабыз, ар убак карап эгиш керек, ар бир аянтты эмне керек, азык-түлүк коопсуздугу эсеп алуу боюнча. Быйылгы жылда ушу 1700 гектар тегерен эгилүү жагы пландаштырылып атат. Бирок бизде картошка эрте пышкан үчүн элдин картошкасы базарга өзүбүздүн республикабыздын аймактарына сатылат. Андан башканы Казакстанга экспорттолот. Картошкадан сырткары райондо жашылча жемиштин башка түрлөрү да эгиле баштады. Аравандык дыйкан Кахраман Исаев бүгүн 15 сотук жерине редиска уругун алгачкылардан болуп сейип баштады. Эми апрель аягында түшүм ала баштайбыз дейт дыйкан. Olma, azı soğuda hem kökte verir. Ana kılıp unut çıkıverir. Sal gün çıksa bu. Картошкамды эгип бүтүп эле редиска уругун себе баштадым. Мындан кийин бадыраңды баштайм. Былтыры түшүм жакшы болгон. 20 сотукта жеримден 4 тоннадан ашуун картошка алгам. Ал эми редиска боюнча айтсам, азыр урук септи. Эми бир жума клёнка алдында туруп, сууга чыдамдуу жана канаттуулар чогуп кетпеш үчүн. Bir haftadan keyin önüp kalat. Oşonda klönkаны alıp koyabız. Rediska özü köp түшүм берет. Ошондуктан бул жеримден канча түшүм алышымды алдын ала айта албайм. Быйылкы жылы аталган райондо 10 гектардан ашуун жерге редиска эгилүүдө. Апрель-май айында түшүмдөрүн алган дыйкандар бул үлүш жерлерине кийинки күзгү эгинин эге башташат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Өзбекстан Республикасынын Андижан мамлекеттик университети менен Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинин ортосунда келишим түзүлүп, эки мамлекеттин ортосундагы достукту чыңдоо аракеттери башталды. 59 кыргыз студенттери билим алган Андижан мамлекеттик университетинде кыргыз филологиясы бөлүмү ачылган. Өлкөдө 50дөн ашык кыргыз тилинде билим берген мектептер бар. Кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова коңшу мамлекеттеги билим берүүнүн жолдору жана алдыда түзүлүүчү келишимдер тууралуу айтып берет. Өзбекстан Республикасынын Андижан областынын Андижан мамлекеттик университетинде 14 миңден ашуун студент билим алышат. Алардын ичинен 50дөн ашуун кыргыз окуу жайында, ушул окуу жайда билим алып келген студенттер дагы бар. Бүгүнкү күндө адистер ошол кыргыз мектептеринде мугалимдердин жетишсиздик маселеси бар экендигин белгилешүүдө. Чек аралар ачылып, эки улуттун ортосундагы мамилени ынтымакты чыңдоо максатында жана ошондой эле бир топ көйгөйлөрдү чечүү максатында атайын келишимдердин түзүлүшү күтүлүүдө. Андижан мамлекеттик университети Өзбекстандагы эң алгачкы окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Мындан 89 жыл мурун төптөлгөн окуу жай Улуу Моголдор империясынын негиздөөчүсү Захредин Мухаммед Бабурдун атын алып жүрөт. Окуу жайга Фергана чөлкөмүндөгү студенттер келип билим алышат. Өзбекстандын Фергана областынан келип окуп жаткан Динара Сапаралиева университетте сүргөн кыргыз филологиясы бөлүмүндө билим алат. Атасы Ош облусунун Алай районунан, апасы болсо Ноокат районунан болот. Чек арага чектеш айылда жашап калган үй бүлө Өзбекстандын Фергана облусунун Найман айылында жашап калышкан. Өзүбүздүн үй бүлөбүз династиясы ошол кыргыз тил окутуучулугу болгон себептен өз жаштыгымдан деле ошол окутуучулукка кызыгып келем да. Анан ушул Андижанда ошол кыргыз тили филология факультети ачылгандан кийин ушул жака кызыгып, дагы деле бир ушул окушумдун себеби бизде кадрлар аздыгы болгондугу себептен ушул окуюн, өзүм турмушка чыккан деле кеч болсо дагы окуп коеюн. Кийин ошол кадрларга дагы жетишсиз болуп жатат. Ушул балдарыбыз өзүбүз кыргыз балдары, кыргыздын кыздары кеңири билим алсын өзүнүн эне тилинде деп ошого ниет кылганмын. Илмий изилдөө иштерин жүргүзүшүбүз. Билимге бир гана университетте эмес.
Филология илимдеринин кандидаты доцент Макбуба Темированын бул окуу жайда эмгектенгенине 17 жыл болду. 2003 жылы университетте кыргыз филологиясы бөлүмү ачылган. Ушул күндө билим алып жатышкан кыргыз студенттердин саны 59га жетти. Кыргыз тили адабияты багыты боюнча окуган студенттерибиз кыргыз мектептерде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштегендери көптөп саналат. Бирок айрымдары ушул мектептин өзүндө анткени ошол окуу программада аларга психология, педагогика өтүлгөн, психолог, педагог катары эмгектенгендери да бар. Мына бизден окуп бүтүргөн кыздарыбыздын айрымдары Ташкентте, Урумуста иштеп жатышат, жакшы окугандар. Айрымдары мына азыр даярданып жатышат. Андижан областында кыргызча уктурууду уюштуруу үстүндө азыр даярдыктар, камылгалар көрүлүп жатат. Адистер өлкө боюнча кыргыз тилинде билим берип жаткан мугалимдер жетишпейт дешет. Бул көйгөйдү чечүү, тажрыйба алмашуу жана улуттар аралык достукту чыңдоо максатында Оштогу Кыргыз-Өзбек университети менен Андижан мамлекеттик университетин келишим түзүлө турган болууда. Жолугушууда Өзбекстандагы кыргыз мектептеринде окуп жаткан мектептерде кадр маселеси курч, кайсы бир предметтер боюнча жетишсиз экендиги айтылды. Мамлекетлер, кондош, кардош милләтләр хисапланады. Кыргызстанда juda көп өзбейлер жашап окуйду, иштейди. Өзбекстанда juda Кыргызстан менен Өзбекстан чегара коңшу мамлекеттер. Кыргызстанда көп санда өзбектер жашап, окуп, иштешүүдө. Өзбекстанда да кыргыз улутунун өкүлдөрү жашап келишет. Андижан мамлекеттик университетинде кыргыз филологиясы бөлүмү ачылып, билим алууга толук шарт түзүлгөн. Ошондой эле Кыргызстанда да өзбек тилинде окутуу жакшы жолго коюлгандыгынан кабарыбыз бар. Бүгүн болсо университетте сапаттуу билим берүүнү, программаларды түзүп ишке ашырууну сүйлөштүк. Ош шаарында окушу, мына ошо Кыргыз-Өзбек университетинде. Бул juda katta импульс бериптики, келечекте энди mana shu birgalikda ishlasak. Кыргызстан эгемендүүлүк жылдарынан кийин 200дөн ашуун өзбек тилинде билим берген мектептердин иштеп келгендиги айтылды. Кыргыз-Өзбек университетинин мурунку ректору, окуу китептерин даярдоо борборунун директору Мухаммеджан Мамасаевдин айтуусунда Кыргызстанда өзбек тилинде билим берип жаткан мектептерде китеп жетишсиздиги маселеси жок. Өзбек тилдүү Кыргызстандагы мектептердин китеп маселесин почти чечип койду десем, ашы чапкандык болбойт. Анткени 154 наамдагы китептер 2 миллион нускадан көбүрөөк китептер көбөйтүлүп мектептерге берилген, алар ушу стандарт китептер менен окуп жатышат. Ошондой эле маселе бул жерде эле экен. Значит, кыргыз тилдүү мектептерге Өзбекстанда өзүнчө тоже китеп чыгарып атышат. Биз бул жерде деле ойлодук. Давайте күчтөрдү бириктирели. Ошентсек, албетте, чыга турган келечектүү китептер андан деле мазмундуу, андан деле келечектүү болот. И бул албетте, значит, окуу тарбия иштерине өзүнүн оң таасирин берет деп. 25 жылдык тарыхында Оштогу Кыргыз-Өзбек университетинде коңшу Өзбекстандан келип билим алып жаткан студенттер бар. Алардын көпчүлүгү Андижан областына болот. Аталган окуу жайда өзбек тили жана адабияты бөлүмү ачылганда окуу куралдары, тажрыйба алмашуу багытында жардамдар берилип келген. Эми кайрадан кызматташууну күчөтүү жолго коюлгандан кийин адистерди даярдоого көңүл бурула турган болууда. Бул азыр жогорку билим берүүнү интеграциялоо деп жатпайбы? Эки президентибиздин алдыга койгон максаттары ошол маселеде ошол бирдиктүү бир факультеттерди ачайлы, программаларды ачайлы деп алгачкы баягы сүйлөшүүлөргө келип жатабыз. Андижан Өзбекстандын эң чыгыштагы облусу болуп саналат. Облус элеген аянты боюнча өлкөдө 13-орунда турат. Өзбекстандын башка областтарына салыштырмалуу аймакта өнөр жай жогорку деңгээлде өнүккөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Андижан обласы. Түркия туризм боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин бири. Андыктан бул өлкөдө алгачкы жолу туризмди өнүктүрүүгө байланышкан маанилүү долбоор ишке ашып жатат. Германиядан келген инвесторлардын жардамы менен Анталиянын Кемер районунда деңиз гондолу курулууда. Бул демек деңиздин ичине кирип, андагы дүйнөнү көрүү. Кененирээк Түркиядан кабарчыбыз билдирет. Деңиз жээгинде буга чейин албетте туристтерди кызыктыруучу саякаттар,
кеме турлары, деңиз үстүндө учуу, кайык тебүү жана башка көптөгөн кызматтар болуп келген. Бул жолкусу андан да кызыктуу чыкты. Ал деңиздин ичин көрүү. Атайын жылдыз түрүндө жасалган бул техниканын ичине киришип, кызыккандар 20 метрдей деңиз тереңине чейин барышып, суунун алдындагы көрүнүшкө күбө болушат. Bizim zaten Kemer'den büyük sorunumuz kış turizmi. Бизде кышкы туризми жок, жайкы туризм гана бар. Мына бул Кемерде өзүңүздөр билгендей өтмөк жана биопарк бар. Андыктан көңүл ачуучу жайлардын түрлөрү болсун деп жасайбыз. Эми бул деңиз гондолу долбоору ишке ашса эң сонун болот. Кошуна Манавгаттан, Белектен, Аланиядан жана Анталиядагы туристтердин баары бул кызыкка күбө болуш үчүн келишет. Деги эле буга Ак деңиз аймагы бүт келет деп жатабыз. Бул долбоор бүтүндөй Түркиянын туризминин өнүгүшүнө чоң салым кошот. Бул жасай турган ишибизди парламентте сундук. Алар да колдошту. Мындан тышкары Кемердин ар бир отелдеринде экрандарга атайын Кемердин ажайып эс алуу жерлерин көрсөткөн ролик жасалат. Аларды келген туристтер көрүп, ошол жерлерге барууга мүмкүнчүлүк алышат. Olursa Kemer için bir şans olur ve iyi. Бул деңиз гондолунун ичине 24-төн 80ге чейин киши батат. Мындан да чоңуна болсо 500дөй адам кирсе болот. Ичинде ресторан, бар, жыйналыштар залы жана башка тейлөө кызматтары бар. Муну куруу үчүн 3 миллиондой евро сарпталат. Ичинде 24 ваттык электр энергиясы менен иштеген кондиционер орнотулат. Гондол деңиздин түбүндө бир устун аркылуу бышык байланат. Kemer hat für uns eine ideale Lage. Бул долбоорду көптөрү каалаган, бирок бул жер абдан тынч, ыңгайлуу, ажайып көрүнүш экен. Деңиз гондолун ишке ашыруу үчүн биз бул жака техника алып келишибиз керек. Аларды алып келиш үчүн болжол менен 2-3 жума кетет. Ал эми иштин курулуп бүтүшү жалпысынан 7 айга чейин созулат. Sind von der Nautilus Project and Investment. Биздин компания 20 жылдан бери Түркия менен иштешип келебиз. Деңиз гондолу бизде Германияда бир нече түрү бар, а Түркияда болсо биринчи жолу курулганы жатат. Долбоорубуз жакындаган биз абдан сүйүнүп жатабыз. Мындай деңиз гондолу бир эле жерде эмес, бир нече жерде курулат. Долбоор албетте туристтерди магниттей эле тартат. Деңиздин тереңдиги дагы долбоордун ишке ашышын камсыздады. Бул деңиз гондолун көрүү үчүн бир гана Анталия эмес, башка шаарлардан да келишет. Мындан сырткары Анталияга келген туристтердин жарымы Европа өлкөлөрүнөн келгендиктен, түркиялыктар бул жерде Европа долбоорунун да болгондугун каалайт. Анталиянын эң кооз району болгон Кемер району туристтерди өзүнө тартат. Ülkemize gerçekten de yurt dışından Чындыгында өлкөбүзгө Германия, Бельгия, Голландия, Франция болсун туристтерди тартып келебиз. Бирок аларга мыкты бир нерселерди сунушубуз керек. Андыктан бул долбоор туризмдин борборунда боло турган долбоор. Бул жаратылышка чөйрөгө көрк кошмок үчүн Анталия тандалды. Анталиянын деңизи, климаты келген адамдарды өзүнө тартат. Туристтерге жакшы бир кызмат кылууга, чет өлкөлүк инвесторлорду тартууга да мүмкүнчүлүк таптык. Жайкы туризмди өнүктүрүү боюнча курула турган бул долбоор Кемер районунун бюджетине көп киреше алып келерине шек жок дейт Кемер районунун акими Нижати Топалоğlu. Ошондой эле деңиз гондолу келген туристтердин көңүлдүү эс алуусун жана бул аймакка тартылуусун камсыздайт. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Checkit, Asia TV Checkit KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эми аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.